Бүгүн биз сиздерге жетиген кыргыздын байыркы кылдуу чертме аспабы туурасында маалымат беребиз. Жетиген жөнүндө биринчи эскерүүлөр Энисай кыргыздарында кездешет. Кийин заманбап Кыргызстан аймагына көчүп келгенге чейин бул аспап унутта калган. Аспаптын кайра жаралуусу биздин күндөргө таандык. Жетхан, жетихан, чатыган деген аталыштарга да ээ. Хакастарда аспап чаткан аталышын сактап жүрөт. Ал эми жетиген музыкалык аспабын жасалгасы анын чарасын эмин жыгачынан, капкагын кызыл карагайдан жасайт. Чарасынын узундугу 1,5 метрге чейин болсо, байыркы жетиген 7 кылдуу болгон. Ал эми бүгүнкү күндө кылдардын саны 14 кылга чейин жеткен. Тепкенин ролун кылдын астына коюлган чүкөлөр ойнойт. Кылдардын санына жараша тепкелери ошончо болот. Үнү бийик, таза, катуу чыгат. Негизи бул аспапта кылдарды терип ойноп, ошондой эле шүлтөө, уруу, чертүү техникалары дагы бар.